Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Голландияда жашоочу бир имам ар жума сайын 11 жашар баласы менен бирге шаар айланып, бейишке алып баруучу жол жана башка ушундай сыяктуу бир дем менен окуп бүтүрө турган китепчилерди адамдарга таркатышар эле. Кийинки жума аба ырайы начарлап, суук болуп кетти. Бала адаттагыдай ата кеттикпи деди. Кайда? Китепчилерди таркатууга. Уулум, бүгүн күн суук болуп турат. Анын үстүндө бул жамгыр али бери тынайын дебейт го. Бүгүн эс алалы, деди атасы. Баласы таң калып карап, эгер бүгүн адамдар дүйнөдөн өтүшсө бейишке кирбей калышат го. Анда мен өзүм таркатып келейин. Уруксат бериңизчи, деди бала жалтырап. Атасы баланын шагын сындыргысы келбеди. Макул, бирок көчөдөн этият болгун, деди. Макул ата деп, адаттагы жол менен жүрүп кетти. Күндүн сууктугунан көчөдө да эч ким жок эле. Андай болсо үймө үй кыдырып берем деп, өзүнчө сүйлөндү ичинен. Туурадагы туш келген биринчи үйдүн эшигин какты. Эч ким чыкпады. 2-3 жолу какты, эч ким жок. Кийинки үйгө жол алып, бирок эшикти каттуураак кагып көрүү үчүн артына кайрылып бар күчү менен эшикти какты. Эшикти жүдөп калган бир кемпир ачты. Эмне болду? Сага ким керек балам, деди. Алла Таала сизди жакшы көрөт экен. Биринчи болуп үйүңүздү сиз ачтыңыз. Бул китепти сизге белекке берем. Окуп көрөсүзбү? Албетте сизге жагат, деди жаш бала. Макул балам, деп китепти алып калды. Бала кийинки үйлөргө карай басып кетти. Кийинки жума имам адаттагыдай жума баян өтүп жатканда, имамга мечиттин аялдар тарабынан бирине микрофон сурап жатканын мечиттин кызматкерлери айтып келишти. Имам энеге микрофон жеткизип бергиле, деди. Микрофон колуна тийген эне эң алгачкы сөздөрү ушул болду. Мен бул жерге биринчи жолу келип олтурамын. Мындан бир жума мурун өмүрлүк жолдошум ааламдан көз жумду. Биздин балдарыбыз да жок эле. Үйдө жалгыз калдым. Дартымды бөлүшө турган адамым да калбады. Жүрөгүм аябай сыгылды. Акыры өзүмдү өлтүрүүнү чечтим. Арканды шыпка байлап, столго чыктым. Бир маалда эшикти кимдир бирөө каккылады. Ким экенине кызыгып да койбодум. Мойнума арканды илдим. Аңгыча болбой эшикти дагы каккылады. Оюмдун баары столду тээп жиберсем, бул дүйнөнүн кыйынчылыктарынан кутулам деген болуп калды. Бир маалда эшик мурдагыдан да каттуураак кагылды. Бул убакта менин үйүмө ким келиши мүмкүн? Деп мойнумдагы арканды чечип, столдон түшүп, эшикти карай жөнөдүм. Ачсам бир жаш бала. Алла Таала сизди жакшы көрөт экен. Биринчи болуп эшикти сиз ачтыңыз. Бул китепти белекке берем. Сиз окуп көрөсүзбү? Албетте сизге жагат, деди. Макул деп китепти алып калдым да, эмне болгон китеп экен деп окуп кирдим. Китеп мен үчүн жазылгандай эле. Китептин ичине кирип кеттим. Арасындагы кээ бир окуяларга ыйладым. Окуп болуп, ордундан туруп, арканды чечип, столду ордуна койдум. Мен жашоого жаңы көз караш менен карай баштадым. Бул исламий китеп мени ушунчалык өзгөртүп жиберген эле. Ошондон ниет кылдым. Кийинки жумада сөзсүз жакынкы мечиткерге барып, ыйман келмесин айтып, мусулман боломун дедим. Жана ал кемпир ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп мусулман болду. Ошондо мечиттин ичинде такбир жаңырды. Жана аялдар тараптан ый добуштары угулуп турду. Алла Таала Куранда өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Алла силерге мээримдүү дейт. Ниса сүрөсү 29-аят. Андыктан кыйынчылыктан кутулуунун жолу өзүн өзү өлтүрүү эмес, бул кыйынчылыкка туш болуу. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте ким уу ичип өлсө, кыяматка чейин уу ичирилет. Ким жардан кулап өлсө, кыяматка чейин жардан кулатылат. Ким өзүн бир өткүр темир менен өлтүрсө, кыяматка чейин ошондой өлүм кайталанат деген. Бакытты түрдүү урахаттан издеген динсиздер исламдан табышууда. Кимде ким мейли мусулман, мейли кайры дин болсун, исламга кирип, ал менен толук жашамайын, өзүндө бактысыздыкты сезе берет. Ошондуктан ислам менен жашайлы. Алла Таала исламга биринчи сый менен чакырат. Ага көнбөсөң, ый менен чакырат. Ый менен чакыра электе, сый менен келели. Ассаламу алейкум рахматуллах.
ва баракатух.